$75.000 bir аз кеми бар 9 сотық жер тилкесиндеги 4 бөлмөлүү үй кошумча сарайлары, курулуштары менен, бак дарактары менен кошо сатыкка чыкты. Амансыздар бардыктуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу мурунку аталышы Жаңарык айыл өкмөтүнүн Жаңарык айылынын Райкасымов көчөсү 33 дарегиндеги сатыла турган ушул объектти тартып көрсөтүүдөбүз. Эгерде кимдир бирөө Жаңарык айылынын борборунан ушундай жер же жер үй издеп жаткан болсо, анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Балким тааныштарыңыздар, жора жолдошторуңуздар издеп жаткан болсо, аларга бул видеону жөнөтүүнү унутпаңыздар. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын суу светтери келген, айтор бардык шарттары бар. Ошол үй сиздерге насип кылган болсун, достор. Бул үй негизи оңдоп түзөөдөн өткөрүп алып жашасаңыз болот. Кадимгидей эле үй, бирок мурунураак салынган үй да. Жашыл зоналары бар, жүзүм бар, алма өрүк, гластары бар экен. Жанагындай кара кайнолусу бар. Бул жакта болсо ажаткана, тоо көпен, навес, склад, сарайлары бар. Кыскасын айтканда, мына жакшы жерде жайгашыптыр. Жаңарык айылынын центринде десек дагы жаңылышпайбыз. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү даректерин сиздерге көрсөтөйүн, андан кийин дагы шашпай толук маалыматтарды беребиз. Жанагы сатыла турган үйгө келүү даректерин сиздерге айтып өтөйүн. Учурда биз Ош-Бишкек трассасы, тагыраак айтканда Ош өзгөн негизги трассасы Жаңарык айылынын борборунда турабыз. Тагыраак айтканда Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Жаңарыктын центринен бир аз өткөндөн кийин Правда айылына солго бурулуп кетесиздер. Жок, сиздер оң тарапка буруласыздар. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Баймотов казатындагы көчөгө кирип барасыздар. Бул жерде телевишканы көрдүңүздөр. Сөңкөйүп турушун караңыздар. Ушунан түз оң тарапка буруласыздар дагы 50 метр жүрөсүз. 50 метрден кийин оң тарапка бурулган Рай Касымов көчөсү келет. Ошол жакка киресиз. Дагы 50 метрден кийин жолго чыгасыз. 250-300 метрдей ичкери киргениңиздерден кийин оң тарапка бурулган дагы бир көчө бар, Рай Касымов көчөсү. Мына 33-чү дарекке келе бересиздер. Жолдун сол тарабында жайгашкан агайын туугандар. Ушул эле көчө менен түз бул жака чыгып кете турган болсоңуздар, Жаңарык айылынын центринен чыгып каласыздар. Эми жүрүңүздөр, үй боюнча айта турган болсок, айланасы песка блоктор менен тосулган. Бул жакта мына суу светтери келген. Айтор ушундай. Жакшы жерде жайгашыптыр. Кошумча курулуштары дагы бар. Мына жакта дагы бир көрсөтүп коелу. Мына. Эми булар бузула турган абалга келип калган да. Эми навес бар экен. Өрүктөрү бар. Эми үй боюнча айтайын. Эки канаттуу чоң эшикти ачып кирип баратабыз. Асты пол, бул кире бериш жайы. Киргенде эле солго бурула турган болсок, бул үйдө жарыктык барбы? Жарыктык бар экен мына. Бир терезеси орун алган. Бул жагында болсо печканын орду каралган. Ушул жерден эле күпүлдөтүп отту жагасыздар. Калган коридор, наркы бөлмөлөр дагы ыстат экен. Эгер кышында ушундай шарт болуп калсачы. Универсал кыргыз комнатасы да. Андан кийин бул бөлмөгө кирели. Бул бөлмөгө кире турган болсок, бул жакта дагы бир универсал кыргыз комнатасы, эки терезеси орун алган. Бул жакта олтуруп эс ала турган бир бөлмө экен да. Анан эми бул жагында эки бөлмөнү жылытуучу печкасы орун алган. Экинчи тарабына дагы кирели, жүрүңүздөр. Экинчи тарабы бул деле ушул эки терезелүү. Печканын экинчи тарабы ушул жакты жылытат. Анан эми мейраптары бар экен. Потолокторуну бир аз караштырып коюшуңуздар керек. Эми эч ким жашабагандыгы үчүн жанагындай жаш балдар таш ыргытып, наркы берки кылып, баягы чатырыны жарга кетирип тешип койсо, ошонун тамчы кирет да. Бул жактагы ошонун негизинен жиби болуп туруп, ушул жер көчүп түшүп калыптыр. Эми айттым го, оңдоп түзөөдөн өткөрүп, бир аз жашап турсаңыздар болот. Жердин бир бурчуна өзүңүздөр каалагандай ремонт кылып, жаңыдан үй салып алсаңыздар болот. Жүрүңүздөр. Бул жагы мына асты пол кадимгидей, эки терезелүү зал конок бөлмөсү. Болжол менен узун туурасы 7,5 4, 4,5 чыгып калат. 5 деле чыгып калышы мүмкүн. 1, 2, 3, 4, 20 экен. Мына ушундай эмеректер кетиши мүмкүн. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. 4 бөлмөнү сиздерге тааныштырып көрсөттүк. Буюрса, эсин номер экран астына камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып бир катар маалымат аласыздар. Эми туугандар, документтер так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Андыктан чамдаңыздар, эсине чалыңыздар. Жора жолдош тууган уруктар ушундай жер үй издеп аткан болсо, аларга жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Суулар чыгып турат.
дәл катары сиздерге көрсөтүп коеюн, өзүм да суу сап кеттим. Охо, мынакей. Шлангыдан суусу чыгат. Колдорду жууйлу биринчи. Бала бакча, мечит, мектеп бүт бардыгы жакын. Трассага дагы жакын. 200 метрден ашык жол жүрсөңүздөр, трассага чыгып кетесиздер. Сергитет да сергитет. Ошол эми эмне дейбиз? Чалыңыздар. Сиздерге насип кылган болсун.